Кадрдык өксүк же парашютчулар. Өткөн жылдагы октябрь тополоңунан кийин кайсыл жаңы жүздөр жогорку кызматтарга келди эле. Азыр алар кайда? Премьер-министрдин буйругу менен жоюлган экономикалык кылмыштуулукка күрөшүү кызматынын жетектеп келген Сыймык Жапыкеев баарынан чарчаганын, азыр саясатка аралашпай турганын билдирди. Ошол достор, пока. Октябрь окуясынан кийинки жаңы өкмөттүн курамына вице-премьер-министр катары Максат Мамутканов, Эльвира Сурабалдиева кирген. Бирок азыр экөө тең өкмөттүн курамында жок. Айыл чарба министри Тилек Токтогазиев адегенде эле айлыгынын аздыгын, кабинеттердин сууктугун айтып даттанып жүрдү. Кийин өкмөттүн курамына ал да көрүнгөн жок. Талас облусу боюнча өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлү кызматына Айбек Бусурманкулов аттуу жарандык активист отурган. Кийин ал дагы кызматтан кетүү арызын жазып, ордуна Бактыбек Нарбековду дайындады. Чүй облусуна жетекчи болгон Мирбек Мияров да кызматынан кетип, ордуна Эркин Тентишев келди. Революциянын шарапаты менен парашют аркылуу секирип, үлкөн кызматтарга отуруп калышкан. Вице-премьер-министр, министр, губернатор сыяктуу кызматтарга улам тажрыйба топтоп өскөн кадрлардын келгени оң.